Фасад үчүн кайсы бири жакшы? Клинкер же термосарыташ? Видеону көбүрөөк адам көрүшү үчүн лайк басыңыз. Клинкер үйдүн фасады үчүн бизде көптөн бери колдонулуп келет. Көрүнүшү кирпич сыяктуу. Эки турдуу болот. Биринчи даяр ичи менен боелгон, экинчи боелгон эмес. Серый бетондун түсүндө болот. Калындыгы 1 см болот. Дубалга рейка токуп, саморез менен жабыштырылат. Термосарыташ. Көрүнүшү табигый сарыташ менен бирдей. Өндүрүлүшү сарыташ майдасы жана ак цемент кошулат. Эч кандай боектор кошулбайт. 3 см пенопласт же базальт, 1 см куйма сарыташ болот. Дубалга кафель клей же пена клей менен жабышат. Ар кандай дубалга жабыштырса болот. Швак, утепление жана фасад бир эле термосарыташ менен бүтөт. Баасын билүү үчүн комментке плюс калтырыңыз. Сиз фасадыңыз үчүн кайсы бирин тандайсыз? Ушундай пайдалуу маалыматтарды өткөрүп жибербөө үчүн канал катталып, видеого лайк басыңыз.